Баарыңыздарга кереметке чыкпайбыз. Бизнес таймдын экинчи чыгарылышы. Биз бул программада бизнес тууралуу айтып беребиз. Эгерде бизнеске кызыккандар бар болсо, кантип ачам дегендер болсо, бул жакшы мүмкүнчүлүк. Биздин биринчи чыгарылышыбызда биз Айбек менен Исламды тартканбыз. Экинчи чыгарылышыбызда биз болсо Зина деген кызды тарттык. Өзү кафе иштетет, жакында эле ачылды, 26 жашта. Жаш курагында кантип бизнес баштады? Дал ушул боюнча бүгүнкү чыгарылышта көрүңүздөр. Зина, кандайсыңар? Салам Арсен. Биздин Балбан Самсы аттуу улуттук фастфуд ишканасына кош келипсиз. Рахмат. Эми бүгүн дагы сизге бардыгын көрсөтүп беребиз, бардыгын айтып беребиз дегендей. Анан урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерге дагы айтып бергим келип жатат. Ушундай чакан бизнести биз кантип ачтык жана эмнеден баштаганбыз. Ошол боюнча Айтып беребиз. Мен сиз айтып кеткендей эле атым Зина, өзүм Нарындан болом. Ошо Нарында төрөлүп, Нарында өскөм. 11 класска чейин ошол Нарында окугам. Андан кийин Бишкекке окуганы келип, негизи мен кесибим боюнча англис тили мугалимимин, бирок биринчи курстан бери журналистика, пиар жактарында иштегем. Анан 3-4 жыл мурун маркетолог катары иштеп баштагам. Анан ушул маркетолог болуп жүрө эле былтыр эле ноябрь айында ушу бизнеске мени буруп кетти. Ошентип эле мына бизнес менен алектенип калдым. Негизи бул долбоор даяр боюнча турган экен да, идея болупчу. Ооба, бирок эч ким иштеткен эмес да. Анан ал байке өзү ушундай бир адамды издеп жүрүптүр, ким ушул бизнести алып кете алат. Анан ноябрда ал байке менен мен маркетолог катары иштеп баштагам. Анан бир 3 жума өткөндөн кийин мага ушундай сунуш кылды. Ооба, бизнес ачалы, ушундай бир сонун мындай кандай десем, помещение табылды. Ошону барып карап көрбөйсүзбү, ошону сиз алып кете аласызбы деп. Балбан Самсын ачылганда канча күн болду мисалы? Кандай ачылышын кандай кылдыңыздар? Ошол боюнча. Эң башынан баштап айтып берейин, бул жерди биз 1 декабрда алганбыз. Аренда катары алганбыз, бирок бул жер такыр башкача болчу. Негизинен айта кетсем, бул бизнести биз даяр бизнес катары сатып алганбыз, $10,000. Оборудованиеси. Ооба, ичинде бүт отурган стол, азыркы сиздер көрүп жаткандай стул бүт бардыгы бар болчу. Ичиндеги оборудование дагы биз кээ бирлерин сатып алдык. Андан кийин бирок негизи мындай толук катары бизнес катары сатып алганбыз. Бирок биздин концепция башкача болгондуктан биз ичин ремонтту башкача кылдык, дизайнын өзүбүз жазадык дегендей. Анан 1 декабрда арендага алгандан кийин 2 декабрдан баштап эле сразу баштадык, ремонтниктерди чакырдык. Ушул Балбан Самсын ичинде эң оригиналдуу логотип болгон биздин артыбызда турган байкебиз. Бул Балбан жөнүндө биз да уламыш жазып чыкканбыз. Жакынкы арада биз аны элге тартуулайбыз. Бул Балбан биздин логотипте жазылган. Ошондуктан адамдар кирип келгенде эле мындай чоң Балбан биздин конокторубузду тосуп алсын деп, ошондуктан чоң кылып бияка тарттырып койдук. Анан бул тартылып атканда мен келип эле улам көрө берчимин да, кандай болуп атат депчи, анан кызыгып, анан бүткөндөн кийин аябай сүйүнгөм да, сонун болду, бизге жаккандай болду деп. Ремонтуна эле канча акча бөлүндү? Негизи орто эсеп менен бир 40-50 миң сомдой кетти. Бул биздин жумушчулардын эмес, айлык менен кошо да. Анан айтып кетейин деп аткам, ошо ремонтту кандай арзан кылыш керек, бирок эми жакшы көрүнүш үчүн. Мисалы, вот сиздер көрүп жаткан могу рамкалар, булар эски рамкалар болчу. Сарайда жаткан ушундай болот го, ар кандай сынып калган. Ошолорду биз алып туруп эле мындай краскалап чыкканбыз. Красканы сатып алып, анан сиздер көрүп тургандай бул кыргызча макалдар тамак жөнүндө жана балбандар жөнүндө. Орусча жана кыргызча. Ооба. Көп адамдарга жагат экен, мен байкашымча. Негизи мен дагы ойлогом да, бул жерге келгенде адамдар бирдемкени Инстаграмга киргизиш керек да. Ошолор Инстаграмга эмне киргизет болду экен деп, ана макалдар болуш керек деп кылсак, чын эле биз сүрөткө тартып киргизет. Ооба. Ошон үчүн ушундай кылып койсо болот экен. Бул рамканы алып койсок, мындай эле мындай дуалда жазылган да, тагып койсоң башкача көрүнөт.
ошол бул дубал дагы мурда башкача өңдө болчу, атайын сары кылдык. Анткени бул биздин логотиптин өң түсү сары өңдө болгондуктан, анан айта кетчү нерсе, сары өң бул аппетитти ойготот экен адамдын. Ошондуктан дагы мындай совпадение болуп калды да. Сырткы ички ремонттор менен бардыгы менен 20 декабрда бардыгы даяр болду. 20 күн. Жок, ремонт негизи 10 күндөй, бир жарым жумада бүттү да. Андан кийин биздики меню дагы бар болчу да. Ал менюну түзүп, менюну улам жеп көрүп, тест кылып, дегустация кылып, ушинтип атып, анан көп жана печаткаларды заказ берип, ошолор менен иш кылса, мындай сотрудниктерди да алганга да 20 күн кетти. 20 күн кетти. Ооба, 20 күн кетти. Ошо 20 декабрда биз уже ачылдык. Мисалы азыркы учурда бизди көрүп жаткандар кызыгат болуш керек. Эми сиз жаш болгондон кийин 26 жашта Зина. Канча бюджет кетти ушуну ачканга, ушул бизнести? Жана мен айтып кеткендей, бул бизнести $10,000 сатып алганбыз. Жана башка азыр мен көрсөтөм. Бир биздин эме жылууну, ысыкты сактап турган полка сатып алганбыз атайын. Ошону $850 заказ бергенбиз. Анан анча-мынча чыгымдар менен бир $15,000 кетти. $15,000 кетти. Бардыгына. Бул жакта арендасы бар. Эми негизинен биз негизи адамдар ойлойт эмеспи, сындай беришет эмеспи, тигил мындай болсо жакшы болмок экен, тигиндей болсо болмок экен деп. Бирок өзүң ачкандан кийин ар бир детальдын баарын көрүп калат экенсиң, анан мындай баалайт экенсиң да. Анткени чындыгында аябай көп күч сарпталат экен. Ушунча эми Сиздин мисалы көрүп жаткандар азыр кыз катары карап жаткандан кийин, мисалы айтымы боюнча эркектер көбүнчө бизнеске кириш керек да. Сизде кандай кыйынчылыктар болду бизнес жаатынан биринчилерден болуп келгенден кийин? Бул эми стартап Зинаныкы. Ооба, туура. Эми кыйынчылыктар болот экен. Бардыгы идеалдуу болушун ар ким эле каалайт эмеспи, бирок эми кыйынчылыктардан мен айта кеткендей, башында мен ооруп калдым. Аябай жаман болуп, бирок эми ушуну баштап алгандан кийин мен кантип үйдө ооруп жатып алмак элем деп болбой ошого карап иштедик. Анан меню боюнча аябай көп издендик, поварларды издедик. Кимди гана сураган жокпуз да. Анан биздин оюбуз да башкача болчу да. Кадимкидей стандарттуу эле эмес, тамак аш эмес, биздики улуттук фастфуд деп эметкен үчүн аябай караштырдык. Анан мындай биздин бактыбыз бар экен, Кенже эже деген эжени чакырдык. Ал эже азыр китеп жазып атыптыр ошол улуттук тамактар боюнча. Ошол эже меню түзүп берди. Ооба, ошол эже менюну түзүп берди. Анан кыйынчылыктардан дагы эми ар кандайлар болот экен, иштеген кишилерин кечирип келет экен, жумушка чыкпай коюшат, же болбосо сен келбей калсаң, мисалы алар жумуш кылбай эле отура беришет. Эми бардыгы сени карайт да, ушунча көп күч кетет экен. Анан бул негизи бизде административдүү неме кандай десем, ооба, здание, административное здание болгондуктан көп нерсе да бизди чектеди. Мисалы биз наружный оформлениени кылып атканда муну кандай кылабыз деп көп ойлондук. Разрешение алышыбыз керекпи деп эми ушундай кыйынчылыктар болду да. Анан сотрудниктерди алганда дагы көп издендик. Жакшынакай кыздар иштесе, бизде мындай тың болсо деп. Башында эң кыйыны бул негизи биринчи күн болду, ачылыш. Кандай болду эле ошол? Мен бул жакта ремонт болуп жатканда бардыгы мындай даяр эле болчу, бирок мен көзүм жетчү эмес да. Чын эле бизде бир күнү ушинтип кишилер отуруп тамак заказ береби, биздин кухня чын эле иштейби, бизге адамдар келип чын эле мындай суктанып кетеби деп мен мындай аябай ойлончумун. Анан 20 декабрда ачылалы деген күнү мен жакшы уктаган да эмесмин. Аябай толкундан эмне болот экен деп ошол күн кыйын болду. Биринчи күнү сиздер айтым боюнча канча клиент келди? Канча кадар болду? Биз санаган эмеспиз клиенттерди, бирок бир канча 4,5 миң сом болду касса. Касса 4,5 миң. Ооба, биринчи күнү. Бул жакшы негизи. Жакшы болду. Биз азыр эми тамакты жегенге убакыт келди. Азыр бизде бул жакта 3 самсын түрү турат. Биринчиси чоң, эң чоңу.
ортоңкусу жана эң кичинекейи. Жана бул жакта дизайн менен өздөрүнкү. Эми ошо боюнча айтып кетсеңиз азыр. Эми дизайн боюнча айта кетсем, мына биз атайын самсы жеп атканда мисалы эмелери майлар куюлуп ушундай болот го, ошондой болбосун деп биз атайын ушундай заказ кылганбыз. Бул жер бул жака майлар куюлат. Бул атайын ушундай пищевая пленка деп аталат да. Тамак менен эметсе эчтеке болбойт. Анан адамдар ушинтип монтип ачып жешет да. Эгер бул орточосун болсочу, сиз муну алыңыз, мен кичинекейин алайын. Бул ортоңкусу? Ортоңкусу. Бул жерде маркетинг боюнча кичине айта кетсем, жөнөкөй эле кылып койбой, биз бул жака биздин логотипти кылып, анан телефон номерди кылып койгонбуз. Анан адамдар бул жака чалып бизден заказ кылса болот да, самсыны. Негизи чын Жон байке жейсизби? Биздин оператор байкебиз. Чынын айта кетсем, мен бир жылда эт жеген эмесмин. Анан ушу балбан самсыда иштеп баштаганга 1 ай калгандан кийин эт жеп баштагам да. Арсен, байкасаңыз керек, бул жерде негизи майы көп эмес. Бирок ооба, көп адамдар жебейт эмес, бирок ошого карабастан даамдуу да. Азыр байкадым. Алдыгы негизи ушул сиз жеп жаткан самсы классический самсы деп атайбыз. Ал бул аябай популярдуу. Көп адамдар ушул көлөмдө алышат да. Анткени чоң да эмес, кичине да эмес. Биздин кээ бир конокторубуз бар, күнүгө келишет. Күнүгө 4-5тен алып кетишет да. Бул жана административдик имарат болгондуктан бул жерде тандыр койгон болбойт экен. Ошондуктан эми самсы сатпай калалы деген ойду калтырбай, ошол самсыны биз башка жерде жасайбыз. Ал жерде биздин өзүбүздүн адамдар жасашат. Анан бул жака биз алып келип турабыз. Күнүнө 3 жолу алып келебиз. Бул эртең менен, түштө жана кечинде. Анан алып келгенден кийин самсыны биз атайын момундай тепловая полка дегенге сактайбыз. Буну биз атайын заказ кылганбыз биздин өзүбүзгө. Бул жерде момундай регулировка кылса болот, температураны кармайт, электричество менен иштейт жана ысык бойдон момундай самсылар сакталып турат да. Бул жерде көлөм формасын дагы жоготпойт, өзүнүн даамын да жоготпойт. Анан ысык, кандай ысык келсе, ошо бойдон ысык тура берет. Балким бизде азыр бизнесмендер көрүп жатса, алар айтышат да, жакшы кафени ачыш үчүн жакшы бир жер керек да. Элдер көбөйдө турган жер болуш керек. Ушул мисалы Балбан самсы азыр учурда Манаса, Киев көчөсүнө жайгашкан. Бул жерди кантип таптыңыздар? Туура айтасыз. Мен ошол сөзгө кошулам. Кандай жер негизи жайгашуу жери көп эле маанилүү. Бул жактан биз аябай бактылуубуз деп ойлойм. Анткени жакшы жерде жайгашканбыз. Манас, Киев көчөлөрү бул жерде көп адамдар өтөт. Жана ошондой эле бул административдик имарат болгондуктан бизден беркил жактан да экинчи кирүү жери бар. Ошол жерден дагы офисте иштеген адамдар келе беришет. Мындай токтобой эле адамдар келе беришет да. Ошондуктан бирок бир минусу бар, бул жерде парковочный орун жок. Ооба. Парковка кылыш үчүн өйдө Киев көчөсүнө барыш керек. Ооба, парковка кылыш үчүн Бишкек парк жака кылыш керек, же болбосо эми бир жерден орун табыш керек да. Же айланып келиш керек. Мисалы, учурда азыр сиз айтып кетпедиңизби, ушул официанттар тандаганда кыйын болду депчи, мисалы иштеп бергендерге. Буларды кантип таптыңыз, мисалы, кайсы жактан ушул жумушчуларды издедиңиз? Ооба, жана мен айтып кеткендей эле, башында айтпадым, инвестор байке ошо акча жумшады деп. Ошол байкенин өзүнүн дагы башка бизнеси бар. Ошол жерден биз иштеп жаткан кызды алып келдик. Бул жака ал кыз 1-күндөн 5-күнгө чейин иштеди. Анан дем алыш күндөргө менин тууганым кызым ошол кыз келип иштеди. Азыр деле иштеп жатат. Бирок көп эле объявленияларды бергем. Анан собеседование кылып келгенде эле мындай ойлонот экенсиң да, чын эле ушул адам сен ойлоп жаткандай бизнести алып иштеп береби деп. Ооба, чын эле ушул адам башкалар келгенде күлүп жайнап тосуп алабы, мен жокто дагы мындай ушундай атмосфера кылып деп. Ошондуктан өзүңө ишенген адамдарды, өзүң билген адамдарды эле чакыргың келет экен. Бул бизнеске өзүңүз акча жумшаган жоксуз, бул жактан инвестор таптыңыз да. Мисалы биздин балким көрүүчүлөр айтышы мүмкүн да, эми бул кыз каяктан акча тапты дегендерчи, бул инвестор менен байланышыңыз балким ушул маркетинг жагынан болуп калды да. Кандай кеңеш берет элеңиз биздин көрүүчүлөргө мисалы? Акчаңыз жок болсо кантип бизнес баштаса болот? Туура.
негизи менин бактым бар экен, мен жакшы адамга туш келдим. Ошо байке мага ишенип чогуу кылалы дегенге абдан ыраазымын. Анан маркетолог болуп иштеп жүргөндө мен маркетологдор эми негизи билет эмеспи, кандай бизнес болуш керек, кандай клиенттер болуш керек. Анан кичинекей бизнесмен болуп каласың да, уже кичине жакшы иштеп баштагандан кийинчи анан ойлочумун, ушундай маркетинг эмес, өзүм дагы бизнесимди ачсам чакан бизнес деп мурда ойлонуп жүрчүмүн да, бирок аябай пландап деле анткен эмесмин да. Ал байке балким эмнеге мени тандады экен деле билбейм, бирок көрдү го мен мындай күйүп бышып иштеп жүргөнүмдү, чучуркап. Анан ооруса дагы жумушка барып дегендей. Ошо анан балким ал байкенин деле башка мындай варианттары жок болчу. Мен эми сураган эмесмин эмнеге мени тандадыңыз деп. Бирок айтты ошо мен көзүм жетип жатат, сиз алып кете аласыз. Балким точкаларын ачкан пландар барбы? Ооба, албетте биз бул улуттук фастфуд дегенден кийин биздин самсыны көп адамдар жеп көрсүн деп мындай кыялданабыз. Ошондуктан пландап жатабыз күзгө, балким күзүндө, биздин азыркы учурда бир пландарыбыз бар. Ошол пландарыбызды ишке ашырсак, анда жайында уже башка жерди издеп, күзүндө балким ачылып калабыз да. Анан бизге негизи көп адамдар чет өлкөдөн дагы келген биздин конокторубуз да бар да. Мисалы Италиядан туристтер да келип жатышат, Италиядан келип атышат, Франциядан, Америка, Туркиядан, анан көчөгүнү дагы нарындан келип, менин тааныштарым алар айтып жатышат, ушундай сонун кылып реклама кылып атасыңар, келгиле нарынга да ачпайлыбы деп. Ойлойм эми кийин жумушубуз жакшы кетсе, анда региондорго дагы ачылабыз. Франшиза сатабыз да. Эми ошондой бар эмеспи, ойлонгон соң чоң ойлон, чоң кыялдан дегендейчи. Мисалы учурда сизди эле жаш бизнесмендер көрүп отурса, силерге кандай кеңеш берет элеңиз? 3 сизден бир кеңеш. Бизнес жаатында. Эң негизгиси өзүңөргө ишенгиле. Бул эң маанилүү деп ойлойм. Анткени өзүнө өзү ишене албаган адам башка нерсеге да ишене албайт да. Ошондуктан канчалык кыйынчылыктар болуп турса дагы, кандай жашоонун этаптарын өтүп жатпасаңыздар дагы өзүңүздөргө ишенгиле. Ишениңиздер. Анан экинчиси бир нерсени баштаганга коркпош керек экен. Негизи көп адамдар жаңы нерседен коркушат да. Ошондуктан мындай коркунуч сезим болсо деле эми давай деп эле мындай жасаш керек экен да. Үчүнчүсү эми эмне десем, адамдык сапаттарды өнүктүрүп, өзүңдү күчтөнтүп, жана ошондой эле профессионалдуу жагынан дагы өсүш керек. Ошо маанилүү деп ойлойм. Сүйүктүү конокторубузга чоң ыраазычылыгымды билдиргим келет. Сиздер бар үчүн ушул биздин бизнес дагы болуп жатат, өркүндөп жатат, кишилер келип жатат дегендей. Ошондуктан сиздерге чоң рахмат. Мен абдан ыраазымын. Күнүгө ошону айтам. Ошондуктан бардыгыңыздарды биз Балбан Самсга чакырабыз, келип тамактанып кетиңиздер. Балким бизнес жаатында силерде суроо бар болсо, Зина кайрылыңыздар, бул жакта иштейт өзү. Барыңыздарга чоң рахмат. Арсен Султанов, Зина, Балбан Самсы, Бизнес Тайм.